Assalamu алейкум достор. Өрүктүн буту формасы боюнча сүйлөшсөк. Бул ушул 3 жыл толуп, мына 4-жазга кетип аткан өрүктөр да. 2022 келген. 22, 23, 24. Бул 4-жалбырак жылы. Эгилгенде мына 40 сантиметрден сөз кыркыш керек туугандар. 40-тан кыркыш керек. Андан кийин мына өйдөрактан эгерде шак аз болгон болсо бөлүш керек мына. 5-10 сантиметрден элечи экинчи жылы. Ошондо ылдыйдан штамп башталат дагы мына бизге 5-6 шак ушундай жетет. Өйдө карап туруп, основной мына столго жакын жерден мөмө алабыз. Анан мындай чыгып кеткен болсо, буну алып салышыбыз керек. Мыналардычы, булар кереги жок. Основной столду алсак, биз өрөгүбүз сынбай, формасы жакшы турат. Тик кетипчи. Ушул форма идеальный болгон мына, бул жакта да турат. Эми бул жерде ар ким бутаган, бирөө ушинтип бутап кеткен, бирөөнүкү мына. Көбүнүкү бизде ушундай мажир металл деп ат коюп койдук. Ушинтип жатып калып атат. Формадан адашыпчы. Ошон үчүн туугандар, мынакей мөмөгө мына денеге жармаштырып, спыр кылып кетели форманыч. Ушуну шаблон кылсак болот. Ашча шак деле чыккан эмес мөмөсү. Ошончо бирок сынган деле эмес да, көтөрөт да. Бул форманын аты KGB да, сейрек KGB. Сейрек KGB эмне дейбиз? Бирок сонун болуптур. Эгер катуу өсө турган болсо, бутакты айландырып коюп туруп, бир 10-12 бутакты. Денесин алдырыш керек болду. Ооба, эми бул вегетация менен генерацияны баягы эме кылабыз деп атпайбызбы? Экөөнү бирдей кармайбыз депчи, теңдейбиз деп. Эгерде бизге өсүм күчөйө берсе, бул жерге эме кылабыз. Уже дагы шак кошобуз да. Эгерде калибр кичинерип кеткен болсо, дагы азайтабыз дегендей. Бул жерде пока өсүм жок, 1-2 эле өсүм бар. Мөмө көп да, ошон үчүн дагы буну күзөтүп турабыз. Не болот? Көбүнүкү уже эме болуп кеткен, вообще чытырман токой. Вегетацияга эле кеткен да, бул только түшүм бере турган, генерацияга кетип атат. Сорт ошол жаңы сорттордун бири, буюрса. Ушканда чыгарабыз. Биз менен болуңуздар.